Менин аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу, Чоңолай районунан болом. Бизде Кыргызстандагы эң ири 200 тоннадан жогору кумтөр, 70 тоннадан жогору жер үй Талдыбулак кендеринен кийинки катарда турган Караказык алтын кени жайгашкан. Тилекке каршы 15 жылдан бери келген бийлик бул кендеги уурулуктарын мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жүргүзүп, бир уут чиновниктер мамлекетти тоноп жаткандыгын айтууга, ачыктоого мезгил убакыт келди деп ойлойм. Урматтуу бийликтин чыныгы ээси болгон кыргызстандыктар, калың журт, урматтуу коррупционерлер менен аяусуз күрөш жүргүзөм деп бийликке келген Сооронбай Шарипович. Архивдик маалыматтарга таянып айта турган болсок, 1977-1982 жылдары Караказык алтын кенинде изилдөө баалоо иштери жүргүзүлгөн. Дал ошол изилдөөдө 43 тонна 600 килограмм алтын бар экендиги аныкталган. Ал эми 2017 жылы жаратылыш байлыктарын пайдалануу институту 29 тонна 400 килограмм алтын калды деп жарыялады. Калган 13 тоннадан ашык алтын, 54 тоннадан ашык күмүш, 11 000 тоннадан ашык жез каякта. Ким жооп берет? 13 тонна алтын алып кеткени, кимди алып кеткени тактайм, бирок мындай маалымат мен ошто иштедим да, мага берген эмес. Ондон баштап мен иштедим да. 13 тонна деп канча жоготтук? Тактайм мына. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул суроону тактайм, көзөмөлүм алам дегениңизден бери 1 жыл 9 ай убакыт өттү. Бул суроону унуткан жоксузбу? Президенттик мөөнөтүңүз бүткөнгө чейин Караказык алтын кениндеги экономикалык, экологиялык кылмыштарга чекит коюп, укуктук баа берет деген үмүттөбүз. Бул кендеги кылмыштуулукка укуктук баа берүү үчүн жергиликтүү бийликти укпайлы койгонуңуз оң. Анткени алтындын канча кору бар экендигин бүгүн алар билишпейт. Буга чейин 9 тонна алтын бар деп атышкан. Мен ал жактан Караказык мага карабайт. Жок. Алтындын канча чыккандыгы бизге белгисиз. Бизге концентрат чыгарат, аны дагы ошол жакта биз өзүбүздө жок экен, аны чыгарган нерсечи. 2017 жылғы атыркы лицензия алганда ошол жерде 5000 килограмм алтын запасы бар деп көрсөттү. Мен ошого таянам. Эсеби бар, анын 10 тонна алтындын кору бар. Кимди ээрчип, кимге ишенишиңди билбейсиң. Элдин байлыгы элге, мамлекетке иштеш керек. Бүгүнкү күндө бул кенде мамлекеттин 1 сомдагы үлүшү жок. Байлыгыбыздын 100% үлүшү бүгүн Кытайлык Кайди компаниясына таандык. Алардын 1 жылдык соцпакетке жергиликтүү бийликке которуп жаткан 50 миллиондук каражаты компаниянын 1 күндүк кирешесине да жетпейт. Эми 13 тоннадан ашык алтын мыйзамсыз качан, кайсы компаниялар аркылуу ташылган? 2004-төн 2010 жылдар аралыгында Осо Washing, Осо Интербизнес, Осо Кайди, Осо Азия Голд Enterprise жана жергиликтүү ишкер, экс-депутат Рустам Маманов деген тармакчанын ичиндеги азаматтар ташып турушкан. Натыйжада мамлекетке 660 миллион доллар зыян келтирилген. Ошол учурда уурулар чиновниктер деле эмес, карапайым элди да сатып алганга аракет кылып, акча таратып отурушкан. Аны учурдагы аким, ошол мезгилдеги айыл өкмөт Жумадилла Жапаров тастыктап берет. 5 миллиондон 10 миллион акча таркаткан. Эч кандай бийликти аралаштырган эмес. Кайсы жылы болду ошол? Эстей албайм, эсимде жок. Сиз айыл башы отурасыз. Мен өкмөт болуп иштеген, бирок точно эсимде жок. Где-то элдер 2005 жылдары деп эстейм. 2007-2016 жылдары болсо керек. Бул жалган эмес, болгон сөз. Болгон бул нерсе. Жумадилла мырза ошо 5 миллион сомдон берген экен 2 айга. Анан алар эмне деп келишишкен? Ээн эркин ошол жана коолордун жүк ташкан унаалардын өтүшүнө мүмкүнчүлүк бергенби? Ошо мүмкүнчүлүк бергенден ошолор болуп атпайбы? Сиздер бул жергиликтүү бийлик катары эч кандай чара көргөн эмессиздер. Кандай реакция кылгансыздар ошол ишке? Мен ал мезгил мен точно айта албайм да. Негизинен ал мезгилдерде Азия Голд Enterprise, ошо силер айтып аткан Рустам Маманов айтып атасаң, мен акчын көргөн эмесмин, бирок ат аталып жүрөт. Бирок ал маселенин үстүндө кандай болуп ташылган, кандай тартипте иштеген, анын мезгилде ал эми райондон келди маселе болгон, аны мен билбейм. Ал эми мурда айыл өкмөт болуп иштеп, коррупционер ууру чиновниктерге карамандай каршы турган Абдылда Темирбердиевке уурулар баалуу руданы алып чыгып кетүү үчүн кандай нерселерди убада кылып, эмнелерди сунуштаганына назар салалы.
мурдуңда жылдың жок экен жигит деди аким. Эми атын айтпай эле коелу. Бул инвестицияга сен эмне каршы чыгып атасың дегенде мен айттым туура деди, инвестицияга каршы чыкпайм иш убакта. Иштеш керек. Пайдаланышыбыз керек алтынды. Бирок айылдын арасында завод курулбайт да. Туура? Завод кургондун өзүндө болбойт. Мен ошон үчүн мен госрегистрдин жанагы госактысына кол койбой койдум. Мен кол койбой койгондон кийин болду. Кол эле. Кол койбой койсоң итак эле кетип калат. Кол койбой койдум. Ошону менен кетип калдым. Түнкү саат 12-де 12-ден өтүп 1 болуп калганда баягы 4 Кытай келди. Чыгарды эшикке. Чыгарып туруп ачык сүйлөштүк. Сен спесиң жакшы экен, жакшы иштеп жүрүпсүң, элди поддержка кылат экен сени. Сен мына айыл өкмөттүн мөөнөтү бүтүп атты, бизге зам болуп иштеп бер. Зам болуп иштеп бер бизге. Бишкектен үй беребиз. Кара жип беребиз. Масло деди. Колуңа акча беребиз, бир уулуң бар экен, Америкага окуп деди. Мен мага эмне кереги бар? Мен сразу кубалап чыктым. Эртеси полный кубалап, мен кеткенден кийин анан кийин баягы ташып атат 2006-жылдары. Ага чейин окшум акимге дагы, губернатордун дагы эмесин укпай койгон. Эми ушул сөздөрдөн кийин өзүнө чаң жугузбаган, өзүнчө периште болгон биздин чиновниктерге ишенсек болобу? Мейли эч нерсе албасын. Бирок ошончо чоң көлөмдөгү биздин байлык алтын чыгып кетип атканда айыл өкмөтү, аким, губернатор, геология комитетинин жетекчиси, ички иштер министрлиги жана премьер-министр президентке чейин эмне үчүн ун чыгып токтотуп койгон жок. Мейли кечеги 33, 29, 27, 14 грамм деп көрсөтүлүп келген кенди бүгүн кантип 4 грамм деп уялбай отурасыңар. Жалпы кыргыз элин, алардын ичинде чоңолай элин, мейли алардын колунан эч нерсе келбейт, көңүл бурбай эле койсок болот деп кемсинткениңерди токтоткула. Урматтуу кыргызстандыктар, биримдикте, мыйзам чегинде чогуу иш алып баралы. Сөзүмдүн аягында мамлекеттин байлыгын мыйзамсыз саткан чыккынчылар менен күрөшүүдө жалпы кыргызстандыктарга жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына кайрылам. Жардам бериңиздер.